Мына биз каникулда жүргөн кезде матчестваны чечим чыгарышыптыр да. Ушул чечимди кабыл алынган Конституциялык сот анын төрагасы токтоосуз түрдө жумуштан кетиш керек кызмат ордуларынан. Анткени бул абдан уят иш. Кыргызга мындай кыянатчылык, кыргыз элинин наалатына калган, келечекке балта чапкан мындай осол иш болбош керек болчу. Мен ошо Конституциялык соттун төрагасы баш болгон Конституциялык соттун курамын толугу менен кызмат ордуларынан өз ыктыяры менен кетишин мен талап кыламын. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Биз кыргызды илгертеден чоң мамлекеттер, чоң улуттар жок кылабыз деп көп аракет кылышкан да, азыр деле болуп атат. Бирок биз кыргыз эли үрп адатыбыз менен, нарк салтыбыз менен, биздин улуттук оюндарыбыз менен, жет атабызды билгендигибиз менен мамлекет катары, улут катары сакталып өнүгүп өсүп келатабыз да. Мына биз каникулда жүргөн кезде матчестваны чечим чыгарышыптыр да. Өтө туура эмес бул. Бул биздин улутубуздун, биздин мамлекетибиздин келечегине чоң бир туура эмес көрүнүш да. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, ушул маселе боюнча кийинки же бүгүнкү чакырылышта, бүгүнкү сессияда карап койсок, сөзсүз түрдө. Бул туура эмес көз караш. Рахмат. Урматтуу Нурланбек Тургунбекович, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын, ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 86-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык аталган конституциялык мыйзамдын долбоорун кечиктирилгис катары кезексиз тартипте кароону өтүнөм. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Урматтуу депутаттар, ушул маселени бүгүн күн тартибине кошуп, 7-чи маселени күн тартибинен алып, ошонун ордуна кошуп бериңиздерди суранамын. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Аталган маселе абдан маанилүү, өзүңүздөр билесиздер. Элибизде коомчулукта аябай чоң резонанс жаратты. Бул абдан кыргыз элине, кыргыз улутуна чоң сокку болду. Бул чечим, мындай чечим болушу мүмкүн эмес болчу биздин өлкөбүздө. Андыктан мен өзүм пикирим айта турган болсом, ушул чечимди кабыл алынган Конституциялык сот анын төрагасы токтоосуз түрдө жумуштан кетиш керек кызмат ордуларынан. Анткени бул абдан уят иш. Кыргызга мындай кыянатчылык, кыргыз элинин наалатына калган, келечекке балта чапкан мындай осол иш болбош керек болчу. Андыктан мына айла жок, ошол чечимди оңдош үчүн ушундай маселелер кирип атат. Бул абдан жат көрүнүш. Андыктан мен ошо Конституциялык соттун төрагасы баш болгон Конституциялык соттун курамын толугу менен кызмат ордуларынан өз ыктыяры менен кетишин мен талап кыламын. Yeah.